Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта федерациянын жаңы жетекчиси ким болду? Улуттук курама көчмөндөр оюндарына кантип машыгып жатат? Президенттин кубогу качан жана кандай форматта өтөт? Ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Август айында өтө турган президенттин кубогуна катышпаган командаларга санкция каралбайт. Бул тууралуу Көк Бөрү Федерациясынын кезексиз жыйынында белгилүү болду. Жыйын катышуучулары көчмөндөр оюндарына даярдыкты көрүү приоритеттүү багыт болуп тургандыктан, президенттин кубогуна командаларды өз каалоосу менен катышууга укук берүү сунуштарын беришти. Ошол эле учурда президенттин кубогуна келбей койгон командалардын кийинки жылга 9 май турнирине ээ болгон квоталарын сактоо менен өткөрүү оюн айтышты. Натыйжада президенттин кубогу август айында бир лиганын алкагында гана өтмөй болду. Остор бул белектер. Адаттагыдай эле баары оңой. Остор дүкөндөрүнүн бирине келип, жапжаңы Infinix сатып аласың да, экинчи смартфонуңду белекке аласың. Булар менен бүтпөйт. Дагы сонун эки белек сеники. Керемет. Сага смартфон керекпи? Сага белек керек. Катышууну каалган экинчи жана биринчи лиганын командалары бир лигада оюн көрсөтүшөт. Ал эми кубоктон катышуудан баш тарткан команда Көк Бөрү Федерациясы тарабынан эч кандай санкция каралбайт. Мындан башка кубокто легендалардын лигасы өткөрүлбөйт. Ошондой эле жыйындын экинчи маселесинде Көк Бөрү Федерациясынын 17-июль күнү боло турчу конференциясы айрым жагдайлардан улам белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Ал эми Көк Бөрү Федерациясынын президентинин милдетин аткаруучу Нурлан Максутов уставга ылайык бул кызматты Рамис Жунусалиевге өткөрүп берди. Бул чечимди ал учурда көчмөндөр оюндарына даярдык иштерине Рамис Жунусалиев тыгыз каралашып жаткандыктан, жаңы жетекчи шайланганга чейин Көк Бөрү Федерациясынын президентинин милдетин аткарып турганы максатка ылайык деген оюн билдирди. Белгилей кетсек, Рамис Жунусалиев 2023 жылдын октябрь айынан 2024 жылдын май айына чейин Кыргыз Республикасынын Көк Бөрү Федерациясынын президентинин кызматын аткарып келген. Рамис Жунусалиевдин президент болгонуна кандай пикирдесиздер? Комментарий жаза кетиңиздер. Бүгүн 16-июль ынтымактын жана улуттук курама команданын коргоочусу Эрлан Төлөбековдун туулган күнү. Каалоо тилек жаза кетсеңиз болот. Өздүк майрам кут болсун. Узун өмүр, бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Ойлогон ой максаттарыңыз орундалсын. Жакындарыңыз жаныңызда, жан дүйнөңүздө ар дайым тынчтык болсун. Көк Бөрүнүн көк туусун желбиретип, дүйнөгө даңазалай беришиңизге тилектешпиз. КАФ жана КЕФ компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Викторович улуттук курама командага сый тамак жана курама командага ушул кийип турган формаларды белек кылды. Компанияга жана жетекчиге улуттук оюнду ар дайым колдоп келгени үчүн рахмат айтабыз. Жоопкерчиликти алып аттанып атабыз. Асты коюлса ийгилик балдардын баарына ойлоптан чыгарып, кыргыз элинин желегин желбирет, Кудай буйрса көтөрүп келгенге аракет кылабыз баарыбыз. Спасибо вам большое. Прошлый кочевник мы тоже были здесь. Тоже ваши спортивки одевали. На этот раз тоже спасибо вам большое. Жакшы сапарга аттанып атабыз. Ушу бөдө кысуу жок, ушунча балдар кетип атабыз, травмасы жок, эс аламан жеңиш менен кайтып келели. Жетекчилерге сизге рахмат, ушунча түшүп көтөрүп калып. Буюрса жакшы ниет менен жакшы жеңишти алып күрөшүп ушул жерде жүргөн баарыңыздарга чоң рахмат. Ар биринин ушул жерде салымдары бар, жетекчилер, тренер бар. Рахмат. Балдарга болсо ынтымак. Кудайым буйрса алдыда оюндарга ийгилик. Жакшы оюн көрсөтүп, Кыргызстан желегин желбиретип, аман-эсен ушул жерге жеңиш менен кирилет. Ошондо да ушундай бир жакшы дасторкон ишин түзүп жүз көрүшөлү. Рахмат баарыңыздарга.